Саламатсыңар балдар. Кайрадан силер менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Бүгүнкү сабак баарыңарга жагат деген ишеничтемин. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы GIMP графикалык редактору. Бүгүнкү сабагыбызды баштоонун алдында силер менен көнүгүүлөрдү аткарып алалы. Балдар, силер экрандагы кубиктерди туура жайгаштырсаңар, бүгүнкү сабакка тиешелүү сөздү табасыңар. Туура, бул катылган сөз графика. Кийинки экинчи тапшырмада катылган сөздү таап көргүлө. Демек, бул жерде редактор сөзү катылган. Үчүнчү тапшырма боюнча катылган сөздү ойлонуп көрсөңөр. Мында GIMP сөзү катылган. Балдар, бүгүнкү сабакта GIMP графикалык редактору менен таанышабыз. Анда эмесе сабагыбызда GIMP графикалык редакторунун пайда болуу тарыхы менен таанышабыз. GIMP графикалык редакторунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат алабыз. GIMP графикалык редакторунун терезеси менен таанышабыз. Жана GIMP графикалык редакторунда сүрөттөр менен иштөөнү үйрөнөбүз. Адегенде компьютердик графика тууралуу силерге бир аз маалымат бере кетейин. Компьютердик графика компьютерде ар кандай сүрөттөрдү түзүү маселелерин чечүүчү информатиканын тармагы болуп саналат. Азыркы учурда компьютердик графиканы адам баласы бардык эле чөйрөсүндө колдонуп келет. Мисалы, медицинада компьютердик томография, экономикада гистограммалар, өндүрүштө кездемелерди, машиналарды, эмерек жана кийимдерди моделдөөдө колдонушат. Ал эми курулушта имараттарды конструкциялоодо жана анын архитектурасында, кино тармагында колдонот жана башка санай берсек абдан көп тармакта колдонулуп келет. Биз балдар компьютердик графика тууралуу 5-класстын информатика курсунда да токтолгонбуз. Анда жөнөкөй графикалык редактор Paint тууралуу жана анын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышкансыңар. Алгач графикалык редактор деген эмне деген суроого жооп берели. Графикалык редактор компьютерде санарип сүрөттөрдү түзүүгө, иштеп чыгууга жана түзөтүүгө мүмкүндүк берген программа. Кайра кайталайм. Эсиңерге сактап калгыла балдар. Графикалык редактор компьютерде санарип сүрөттөрдү түзүүгө, көрүүгө, иштеп чыгууга жана түзөтүүгө мүмкүндүк берген программа же болбосо программалык пакет. GIMP графикалык редактору бул растердик графикалык редактор болуп эсептелет. Же болбосо жөнөкөй айтканда сүрөт иштетүүчү программа десек болот. Растердик редактордо сүрөттөр пикселдерден түзүлөт. Чекиттерден турган саптардын жыйындысы графикалык торду же болбосо растерди түзөт. Бир чекит пиксел деген аталышка ээ. Демек, растердин элементардык чекитин пиксел деп айтабыз. GIMP графикалык редакторунун авторлору тууралуу маалыматты айта кетейин. Бул долбоор 1995-жылы америкалык программист Спенсер Кимпел жана Питер Меттис тарабынан негизделген. GIMP'тин биринчи версиясы 1996-жылы февралда чыккан. Кызматтарынын саны боюнча GIMP графикалык редактору көптөгөн графикалык редакторлордон артыкчылык кылат. Расмий GIMP графикалык редакторунун талисманы Вильберт Томас Куасманен тарабынан 25-сентябрда 1997-жылы түзүлгөн. GIMP графикалык редактору азыркы учурда белгилүү болгон
Windows, Mac OS, Linux операциялык системаларында иштей ала турган растырдык сүрөттөлүштөрдү түзүү жана түзөтүү үчүн арналган программа. GIMP графикалык редакторунун негизги мүмкүнчүлүктөрүн карап көрөлү. Аларга төмөнкүлөр кирет. Графиканы жана логотиптерди түзүү, сүрөттөрдү масштабтоо, кесүү, боёо, катмарлардын жардамы менен сүрөттөлүштөрдү айкалыштыруу, сүрөт тартуу, сүрөттөрдү ар кандай түргө келтирүү жана өзгөртүү, коллаж жасоо жана башка. GIMP графикалык редактору бул акысыз программа. Ал сүрөткө, фото монтажга жана сүрөттү түзүүгө жардам берет. Демек, ар бир колдонуучу GIMP'ти каттоосуз бекер жүктөп алып, каалаган операциялык системада колдоно алат. Эми балдар, GIMP графикалык редакторун компьютерге жүктөп алууну карайлы. GIMP графикалык редакторун компьютерге жүктөп алуу үчүн каалаган интернет браузерине кирип, андан gimp.org сайтын тандасак туура болот. GIMP'тин версияларын карап чыгып, өзүбүзгө керектүү болгон түрүн тандап, жүктөө баскычын басуу менен жүктөп алабыз. Программанын тилин орусча кылып тандап алуу туура болот. Программанын келишимдерине макул болгон соң, компьютерге GIMP графикалык редактору толук орнойт. Эгерде программаны компьютерге жүктөө ийгиликтүү аткарылса, анда силердин компьютериңерде GIMP'тин терезеси ачылат. Карап көрүлө балдар. Анда GIMP'тин бир нече терезелери көрө аласыңар. Бардык эле башка редакторлор сыяктуу GIMP графикалык редакторунда башкы менюлар сабы бар. Куралдар панели терезенин сол тарабында жайгашкан. Графикалык редактордун оң тарабында диалог панели жайгашкан. Ал эми жумуш мейкиндиги терезенин ортосунда жайгашкан. Башкы менюларга токтоло кетели. Файл менюсу сүрөттөлүштөрдү түзүү жана сактоо үчүн колдонулат. Оңдоо же түзөтүү менюсу сүрөттөлүштүн аймагын өзгөртүү, белгилөө, кайтаруу, өчүрүү үчүн колдонулат. Көрүнүш менюсу жумуш аймагынын масштабын өзгөртүү, белгилөө, сызгычын чагылдырууга жардам берет. Сүрөттөлүш менюсунун командалары сүрөттөлүштүн өлчөмүн өзгөрткөнгө, катмарларды бириктиргенге мүмкүндүк берет. Ал эми катмарлар менюсу менен сүрөттөлүштүн активдүү катмарларынын параметрлерин өзгөртүүгө, көчүрмөсүн түзүүгө же мурдагы катмар менен бириктирүүгө болот. Чыпкалар менюсунда атайын эффекттер жайгашкан. Алар сүрөттөлүштүн учурдагы катмарына пайдалануу үчүн колдонулушу мүмкүн. Куралдар панели программанын интерфейсинин сол жагында жайгашкан жана интерфейстин көп колдонулган элементтеринин бири. Анткени анда сүрөттөр менен иштөөдө ар дайым колдонулуучу шаймандар бар. Куралдар панелинин эки милдети бар. Керектүү куралды ылдам тандап алууга мүмкүндүк берет жана учурда кайсы курал колдонулуп жаткандыгын кароого болот. GIMP графикалык редактору бир эле учурда бир нече сүрөттөрдү түзөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул учурда ар бир сүрөт өзүнчө жумушчу терезеде ачылат. Ал сүрөт терезеси деп аталат. Жаңы сүрөттү түзүү үчүн файл менюсунан жаңы команданы тандайбыз, же болбосо Ctrl менен N баскычтарынын айкалышын басабыз. Натыйжада жаңы сүрөттүн терезеси пайда болуп, анда сүрөттүн көлөмүн, түрүн, түсүн коюуга болот. Жаңы сүрөттүн масштабын да тандап алууга болот. Ал эми сүрөт тартуу терезеси жумушчу аймакта жайгашат. Сүрөттү сактоо үчүн файлдын контексттик менюсунан сактоо командасын тандап же Ctrl менен S баскычтарынын айкалышын басабыз. Жаңы сүрөттү сактоо үчүн сүрөттү сактоо терезесин пайда болот. Анда файлдын аталышы жана форматы камтылышы керек. Эми балдар, GIMP колдогон файл форматтарын карап көрөлү. Бул GIF анимацияны кошо алганда, JPEG, PNG жана башка графикалык форматтар. Ал форматтарды силер компьютердин экранынан көрүп турасыңар.
сүрөттөрдү сактай турган негизги ички гимптин форматы XCF деп аталат. Анын жардамы менен көп катмарлуу сүрөттөрдү сактай алабыз. Куралдар панелиндеги алгачкы 6 курал бул тандоо куралдары. Алар көрсөтүлгөн формалардын же түстөрдүн аймактарын жөнөкөй жана тез тандоого арналган. Тандоо куралдарынын ар бирине токтоло кетели. Мисалы, тик бурчтуу аймакты тандоону көрүп турасыңар. Эллипс же сүйрү сыяктуу аймакты тандоо. Каалагандай аймакты тандоо. Түскө байланыштуу аймакты тандоо. Окшош түскө толтурулган аймактарды тандоо. Акылдуу кайчы же болбосо четин аныктоо менен фигураларды тандоо баскычы. Эми балдар, тик бурчтуу аймакты тандоону карап көрөлү. Адегенде гимптен өзүбүз каалаган сүрөттөлүштү ачабыз. Мисалы, окуучу баланын сүрөтүн ачтык. Эми тик бурчтуу аймакты тандоону карап көрөлү. Андан кийин куралдар панелинен тик бурчтуу аймакты тандоо баскычын тандап алабыз. Өзүбүз каалаган тик бурчтуу аймакты тандайбыз. Тик бурчтуу аймакты тандоо баскычы басып, чычканды сол баскычы менен керектүү аймакты бөлүп көрсөтүү зарыл. Бөлүп көрсөтүүнү сүрөттөлүштөн сырткары каалаган жерде чычканды бир басып же оңдоо менюсунун жардамы менен алып салууга болот. Тандалган фрагментти көчүрүп алууга болот. Жана көчүрүлгөн фрагментти жаңы сүрөт файлына коюуга болот. Жаңы сүрөттүн көлөмү тандоонун көлөмүнө жараша автоматтык түрдө аныкталат. Эми балдар, биз куралдар панелинен каалаган аймакты тандоо баскычынын жардамы менен иштөөнү карап көрөлү. Адегенде файл менюсунан ачуу командасынын жардамы менен каалаган сүрөттү ачып алалы. Мисалы, Хаски күчүгүнүн сүрөтүн ачтык. Бул күчүктүн көзүнүн түсүн өзгөртүп көрөлү. Ал үчүн куралдар панелинде каалаган аймакты тандоо баскычы менен күчүктүн көзүнүн аймагын бөлүп алабыз. Аймакты бөлүп алууда биз Shift баскычын басып алуубуз кажет. Себеби Shift клавишасын баспасак, экинчи көздүн аймагын бөлүүдө биринчи бөлүнгөн аймак жоголуп кетет. Аймакты бөлүп алып, клавиатуранын Enter клавишасын басып коебуз. Демек, биз күчүктүн эки көзүн бөлүп алдык. Эми күчүктүн сүрөттөлүшүнүн катмарын түзүп алабыз. Катмар түзүлгөн соң, көздүн бөлүнгөн аймагын жашыл түскө боеп коебуз. Диалог панелинен режим баскычын басып, кабатташуу баскычын бассак, көздүн түсү өзгөрөт. Андан кийин аймакты бөлүп салууну алып салабыз. Балдар, силер күчүктүн көзүнүн түсү өзгөргөндүгүн көрүп турасыңар. Күчүктүн көзүнүн түсү жашыл болуп өзгөрдү. Бул жерде көздүн баштапкы жана кийинки өзгөргөн түстөрүн көрүп турасыңар. Дагы бир GIMP графикалык редакторунун мүмкүнчүлүгүн карап көрөлү. Мисалы, анимация же болсо кыймылга келтирүүнү карайлы. Ал үчүн дагы эле файл менюсунан ачуу командасынын жардамы менен каалаган сүрөттөлүштү алабыз. Мисалы, балыктын сүрөтүн алалы. Эми балыкты кыймылга келтирүү үчүн чыпкалар менюсунан бурмалоо командасын тандап, андан интерактивдүү бурмалоо баскычын басабыз. Балыктын кыймылга келтирүү үчүн деформация радиусун тандайбыз. Жана деформациянын даражасын дагы тандайбыз. Анимация баскычын басуу менен биз кадрлардын санын тандап алсак болот. Окей баскычын басуу менен биз жандандырууну аяктаган болобуз. Ал эми кайра биздин кыймылга келүүнү көрүү үчүн чыпкалар менюсунан анимацияны басып, жандандыруу командасын тандайбыз. Эми биз жандандырылган сүрөттү
GIF форматында сактоо керек. Ал үчүн биз файл менюсунан экспорттоо командасын тандап алышыбыз керек. Сүрөттөлүштүн форматын биз GIF форматын тандайбыз. Сүрөттү экспорттодук. Демек, биздин сүрөт GIF форматында сакталды. Эми аны компьютерден сакталган бөлүгүнөн ачып көрөлү. Балыгыбыз сакталган бөлүгүн ачтык. Демек, биз балыктын сүрөтүнө анимация колдондук, же болбосо балыкты жандандырдык десек болот. Бул сүрөт GIF форматында сакталды. GIMP графикалык редактору сүрөттөрдү иштетүү жана сүрөт менен алектенген ышкыбоздордун деңгээлинде сүрөт тартуу үчүн жетиштүү өнүккөн функционалдуу мыкты программа десек болот. GIMP'те жөнөкөй сүрөт тартууну карап көрөлү. Адегенде сүрөт тартуу куралдары менен таанышып алалы. Мисалы, карандаш менен сүрөт тартуу, кист менен сүрөт тартуу, өчүргүч. Бул туура эмес тартылган чиймелерди өчүрүү үчүн колдонулат. Аэрограф куралы. Бул өзгөрмө басымды шотка менен сүрөттөрдү боyoодо колдонулат. Сүрөттүн масштабын өзгөртүү үчүн көрүнүш менюсунан масштаб командасын тандайбыз. Графикалык максаттагы бардык колдонмолор сыяктуу эле GIMP графикалык редактору сүрөт тартууга кеңири мүмкүнчүлүктөрү берет. Эгерде силер буга чейин компьютерде сүрөт тартып көрбөсөңөр, анда эң жөнөкөй формалардан баштасаңар болот. Акырындап, жөндөмүңөр өркөндөп, татаал долбоорлорду тартууга аракет кыла аласыңар. Жаңы сүрөт тартууну карап көрөлү балдар. Бул үчүн файл менюсунан түзүү баскычын басабыз, же болбосо Ctrl менен N баскычтары айкалышын бассак болот. Жаңы сүрөттү түзүү терезеси ачылат. Жаңы сүрөттү түзүү терезесинен сүрөттүн өлчөмүн тандап, көлөмүн пиксель менен көрсөтүүбүз керек. Керектүү маалыматты киргизип, ОК баскычын басып алабыз. Андан кийин экрандын сол жагында көрсөтүлгөн параметрлери менен сүрөт тартуучу жумушчу терезе ачылат. Дал ушул аймакта биз каалаган сүрөттү тарта алабыз. Жумушчу аймактын сол жагында биз эмнени сызып алууну тандап ала турган шаймандар тилкесин көрүп турабыз. Файлды жараткандан кийин биз куралдар панелинен карандаш же кист куралын тандап алсак болот. Карандаштын же кисттин параметрлерин өзгөртүп алууга болот. Башкача айтканда, сызгычтын түрүн жана калыңдыгын, түсүн, карандаштын же кисттин түрүн, тунуктугун. Мындан тышкары сүрөт тартуу үчүн сыя, аэрограф, шариктүү калем, жада калса штамп сыяктуу шаймандарды да тандап алууга болот. Алардын ар биринин кайталангыс таасирлери бар. Түз сызык сызуу үчүн курсорду сап баштала турган бош орунга коебуз. Клавиатурадан Shift баскычын басып, чычканды каалаган жака сүйрөйбүз. Түз сызык кандайча тартылаарын көрө алабыз. Тилкени керектүү жерге тарткандан кийин чычкандын сол баскычын чыкылдатып, андан кийин Shift баскычын кое берип, сапты толуктоо үчүн дагы бир жолу чычканын сол баскычын чыкылдатып коюу менен түз сызыкты сыза алабыз. Тик бурчтукту же тегеректи тартуу үчүн алгач тиешелүү аянтты тандап, андан соң тандалган аянтты тегеректөө керек. Бул ыкма адаттан тыш экендигине карабастан, дээрлик бардык формаларды тартуу толугу менен жөнөкөй болуп саналат. Куралдар тилкесинен тик бурчтуу тандоо куралын же болбосо сүйрүү форманы тандоо куралын тандайбыз. Биринчи учурда биз тик бурчтуу же квадратты, экинчисинде эллипсти же тегеректи тарта алабыз. Квадрат же тегерек тартууну тандап жатканда Shift баскычын басып турушубуз керек. Андан ары тандалган фрагмент боюнча чычкандын оң баскычын чыкылдатып, андан соң түзөтүү командасынан контурду тандап алабыз. Тандоонун параметрлеринин терезеси пайда болот. Анда
сызыктын түсүн, калыңдыгын жана түрүн тандай алабыз. Эми балдар келгиле иш жүзүндө GIMP графикалык редакторунда сүрөт тартууну карап көрөлү. Биз классикалык натюрмортту башча айтканда вазада турган гүлдөрдү тартууга аракет кылалы. Биз өтө татаал сүрөт тартпайбыз. Анткени биздин сүрөт мүмкүн болушунча жөнөкөй болуш керек. Бул учурда биздин аракеттерибиздин ыраттуулугу кандай болушу керек деп ойлойсуңар балдар? Адегенде файл менюсунан түзүүнү же болбосо Ctrl менен N баскычтар айкалышын басабыз. Сүрөт тартуу терезеси ачылат. Негизги фон катары ак түстү колдонулу. Эми куралдар панелинен тик бурчтукту тандайлы. Толтуруу куралынын жардамы менен тик бурчтуктун фонунун түсүн өзгөртөлү. Эми вазаны тартуу үчүн сүйрүү аймакты тандоо баскычын басуу керек. Ал үчүн куралдар панелинен эллипсти же сүйрүү аймакты тандоо баскычын басып коебуз. Андан кийин аймактын түсүн өзгөртөбүз. Толтуруу куралынын жардамы менен аймактын түсүн өзгөрттүк. Эми арткы фондун сүрөтүн ак кылуубуз кажет, себеби вазанын оозун ачып алышыбыз керек. Өчүргүчтүн жардамы менен биз эллипстин оозун вазаныкындай кылып өчүрүп коебуз. Дагы эле фондун түсүн өзгөртүп, биз ар кандай эффекттерди колдонобуз. Чийилген сызыктардын калыңдыгын, түсүн жөндөшүбүз керек болот. Ар бир элементти тандап, композиция мүмкүн болушунча гармониялуу көрүнүш үчүн аракет кылабыз. Ар бир түстү тандап, эффекттерди колдонуп, биз вазада турган гүлгө окшогон сүрөттөлүштөрдү тарта алабыз. Балдар, силер көрүп атасыңарбы? Бул биздин сүрөтүбүз вазада турган гүлгө окшоп калдыбы? Демек, мындай сүрөттөлүштү силер өзүңөр дагы тартып алсаңар болот. Эми бул сүрөттөлүштү сактоону билесиңер деп ойлойм. Бүгүнкү сабактан кийин силер балдар GIMP графикалык редакторунда жөнөкөй формалардан жана жөнөкөй чиймелерден сүрөт тартууну үйрөнүп баштайсыңар деп ойлойм. Акырындык менен татаалдыгын арттырып отуруп, силер GIMPте иштөөнү абдан мыкты өздөштүрө аласыңар. Силер өз алдыңарча буга чейинки компьютерде сакталган сүрөттөрүңөр менен GIMP графикалык редакторунда коллаж түзүп көргүлө. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызда GIMP графикалык редакторунун пайда болуу тарыхы менен тааныштык. GIMP графикалык редакторунун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат алдык. GIMP графикалык редакторунун терезеси тууралуу билдик. Жана GIMP графикалык редакторунда сүрөттөр менен иштөөнү үйрөндүк. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Сабак силерге жакты деген ишеничтемин. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.